Эксперттер билдиргендей, эмоционалдык абалдагы адамдар жол эрежесин көп бузушат. Жылына орто эсеп менен 700-800 миң жол эрежесин бузуу факты катталат. Жол сакчыларынын айтымында жол эрежесин бузгандар мас абалында рулга олтурган айдоочулар же тааныш билишине таянгандар. Таныштарына таянышып, в основном азыр карапайым калып деле састарыны көрүп деле түшүнүп атыш керек. В основном аны андайларды ким кылат? Чоң-чоң таныштары бар, чоң-чоң жип айдаган адамдар эле кылат го дейм, мындай артынан бирдемке сезген адамдар. Карапайым калк андай отношение кылбайт. Карапайым калк түшүнөт да биздин ишибизди, биздин апарган жумушубузду. Салам алейкум. Прапорщик Наматкулов. Жол эрежесин бузуп атасыз байкеси. Стоп линияга баш ийбей атасыз. Стоп знак. Светофордун астында стоп линия турат. Ошонун астына келип токтошуңуз керек. Жашыл күйгөндөн анан кыймылды башташыңыз керек. Сиздин документтериңиз. Эртең менен биздин развод учурунда бизди в основном шаарда көрүп атасыз азыр. Автоунаалар өтө көп. Анан в основном жол тыгын көбүрөөк жерлерге коет бизди. Тегерек четинде, допустим, бир квадратка определенный койсо, ошо квадраттын радиусу бар да, бөлүнөт да. Ошо квадраттын ичинде сен служба апарасың. Анан в основном өтө жол тыгын көбүрөөк жерлерге коет да. Айдоочу айымдар унасын орточо ылдамдыкта айдаганды жактырышат экен. Кызыгы, айымдар мырзаларга салыштырмалуу жол эрежесин аз бузушат. Себеби айымдар жолдогу жол белгилерине өзгөчө көңүл бурат. Унаалардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу улам жаңы техникалар ойлонуп табылууда. Бириккен Араб Эмираттарында жол сакчылардын кызматын гуманоид роботтары аткара баштады. Бою 1 метр 67 сантиметр болгон роботтар дөңгөлөк буттары менен жүрүп, көчөлөрдө жол кыймылын, негизги туристтик жайларды жана соода борборлорун карайт. Ал эми Түштүк Кореяда уюлдук телефон инспекторлору жөө жүргүнчүлөрдүн телефондорун кулпулап салууга арналган программа даярдаган. Бул программа жөө жүргүнчүлөрдү күтүүсүз окуялардан коргоого жана алардын көңүлүн айлана тегерекке оодарууга багытталган. Кызыгы, Кореяда учурда жол кырсыктарынын саны азайганы маалым. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ таң маанай программасы үчүн.